түшкөн өмүр. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Аскар жумушка келип кызды таппай калды. Кошо иштегендер аны Крим дүйнө менен байланышы бар таасирдүү адам чыгарып кетти дешти. Демек мени алдаган экен, деди ичи сыйрыла. Ишенген эле кыздын көздөрүнө. Эч ким ишенбей аны периштенин кийимин жаманган шайтан дешкенде да Аскар ишенген. Корккон, баяу тиктеген каректерин көрүп балапандай көрүп алганын кара. Атүгүл жүрөгүнө жакын алып эзилген ичи. Эх аттиң десең, эми гана баягы сезимге кабылдым деп кубанган эле. Эчейин жылдар мурун уктап калган жүрөгү эми кайра ойгонбойт деген. Өзү да ойготкусу келбеген, каалабаган болчу. Бирок кийин кайра ошол сезимдин таттуулугун самап, кайра эңсей баштаган. Күткөн бул сезимди тартуулоочу адамды. Күтүп жүрүп, эч ким жолукпай жүрүп, күтүүдөн күдөрүн үзгөндө алдында пайда болбодубу бул кыз? Жүрөгүнө чок таштап, өзүнө болсо зор үмүттү берип туруп жоголуп кеткенин карабайсыңбы эми? Издесечи? Табат албетте. Бирок тапканда эмне, жолукканда эмне? Эмнени айтып, эмнени сурамак эле? Кол шилтеди. Бирок ошол эле учурда көөдөнү тымызын тызылдап ачыштырып жатты. Ширин бир жума инилери жана энеси менен болду. Товар алып келгенде чарчап калдым деген шылтоо менен турбай жатты үйүндө. Абактын жагымсыз камераларын көз алдына алып келип алып денеси муздай түшөт. Апасы ошол жакта. Кантип, кайдан болсо да акча таап апасын куткарышы керек. Бир жумадан соң баягы акыл жалдаган айдоочу берген телефонго чалуу келди. Алло, деди Ширин акырын. Кандайсың, Ширин? Жакшы, Акыл байке сизби? Мен даярдан, кеч 7-де алып кетем сени. Макул. Телефон өчтү. Ширин таң калды. Ашыкча деле сүйлөгөн жок. Кызык, буга эмне керек? Макул, кеч жолукканда айтаар баарын деген кыз кечкеге даярдык көрө баштады. Чоң энесине болсо курбусу жалгыз экенин, ошол менен түнөрүн айтып кетти. Ошол күнкү айдоочу ошол кара машина менен келиптир. Шаардын көчөлөрүн аралап зымырап бараткан машинада жай музыка сыбызгыйт. Айдоочу да, Ширин да такыр сүйлөбөй кетишти. Машина шаардан чыгып жаңы конуштагы үйлөрдү аралап баратты. Биз кайда баратабыз, деди. Чыдамы кеткен Ширин айдоочуга кайрылып. Айтылган дареке. Айдоочу да жолдон көзүн албай жооп берди. Акыры жүрүп отуруп, бийик дубал менен курчалган 2 кабаттуу үйдүн алдына келип сигнал берди. Дарбаза ачылып, машина ичкери кирип токтоду. Сыягы бул жерде майрам болуп жаткандай. Жок, 2 кабат эмес, 3 кабат экен. Андан сырткары жер төлөсү да бар. Узун көйнөк кийип келген Ширин айдоочу жигиттин артынан келе жатты. Киргенде эле алдынан тосуп чыккан жашы өтүп калган аялга Ширинди тапшырды. Акыл байкенин белеги, деди айдоочу аялга карап. Түшүндүм, деген аял Ширинди башынан бутуна чейин көз кырында сыдырып карап алды. Жүр мен менен. Тигил аял Ширинге жол көрсөтүп 2 кабатка бара жатты. Акыл байке ушул жердеби? Ал бул жерде эмне кылсын, деген аял корс сүйлөп кызды бир бөлмөгө киргизди. Бөлмө кенен болуп, кудум ырчылар же актрисалар отурчу грим бөлмөсүнө окшойт экен. Күзгү жана жалаң шкафтар менен курчалган чоң бөлмө. Тиги аял болсо шкафты ачып, андан жука түнкү көйнөк менен сыртына кийүүчү үлбүрөгөн жука халатты Ширинге сунду. Муну кий. А эмнеге? Аял Ширинди таң калуу менен тиктеп турду да кайра корс жооп берди. Акылдын буйругу. Ширин унчукпастан колундагы көйнөктү мыжыга кармап турду. Болбойсуңбу эми? Сени карап тура беремби? Эмне, сиздин алдыңыздабы? Айгыз, бул жерге сага көшөгө эмес, назданып отура турган. Чечин тез. Ширин уялып кысынып жатып кийимдерин чечти. Тигил аял аябай каардуу экен. Анан да үнүн бийик чыгарып катуу сүйлөйт экен. Бөлмөнүн бурчундагы бою менен тең күзгүдөн өзүн карап турду Ширин. Тигил аял болсо эми баягы берген жука түнкү көйнөктү кийгизди. Анан Ширинди төбөсүнө байланган чачын жазып салды. Оозуна болсо ачык түстөгү кызыл помада коюп, Ширинди такыр башка адамга айлантып койду. Дароо кызды жетелеп башка бөлмөгө алып кирди. Бул бөлмө кыйла чоң экен.
Кенен болуп аппак шейшеп жабылып турган уктоочу керебеттин үстүндө ар кандай түстөгү роза гүлүнүн желекчелери чачылып кооздолуптур. Бөлмөнүн ичи да күңүрт, бирок күлгүн түстөгү жарык менен кооздолуп, жерде майда болгон шамдар. Жай музыка сыбызгып турат. Бөлмөнүн ичин болсо кандайдыр бир жагымдуу атыр жет буркурап толтуруп турат. Шириндин денеси болор болбос майда калтырак басып чыкты. Тиги аял кызды калтырып өзү болсо бөлмөнү бир сыдырып карап алып чыгып кетти. Мыкты жасалгаланган бөлмөнүн ортосунда Ширин калды. Өзү алдындан болжоп жүргөн ою туура чыкты деп ойлоду. Тик турган абалында күтүүдөн тажап, уктоочу керебеттин чекесине барып отурду. Бирок акыл байкеси кечигип жатты. Сырттагы короодо болсо шыңкылдап күлгөн кыздар менен бакылдаган эркектердин үнү угулат. Сыягы басейин бар окшойт. Адамдардын сууга секирип жаткандары угулуп жатты кызга. Канчалык кызыкса да негедир терезеге жакын келип караган жок. Анын коркунучу жана оюнун баары башка жакта эле. Азыр акыл байкеси келип жакындаса кандай абалда калат болду экен? Түртүп салып качып чыкпаса болду. Ар кандай коркунуч жүрөгүнө ээлеп жатып көзү илинип кетиптир. Түшү же өңү экени белгисиз. Жылуу колдор саамайын сылап жатканда ойгонуп кетти. Көздөрүн ачып эле маңдайында ак чачтуу адам турганын көрүп, ордунан ыргып тура калып бурчка тыгылды. Ширин жүзүнө тамган муздак тамчылардан акырын көздөрүн ачты. Кечээки аял маңдайында турган экен. Эже, деди шыбырап алсыз. Тирүүсүңбү? Кийимдеримди бериңизчи, кетем, деген Ширин ордунан туруп кайра шалдырап отура кетти. Сагындыкты кордоду деп жаңылышкан экен. Көрсө чыныгы кордук, чыныгы тозок башка турбайбы? Денеси тамтыгы жок тытылып, тиштин издери калыптыр. Кете албайсың, сулуум. Биздин шеф сени кайра бүгүн кабыл алат. Азыр мен сени жуунтуп кайра кечкиге сулуулашым керек. Эже, мен силерге кул эмесмин, кетем. Жап жаагыңды, деген аял Ширинди жаактан ары чаап жиберди. Бул жака сени эч ким сүйрөп келген жок, өз буттарың менен басып кирдиң. Мен, эже, коюп жибериңиз, суранам. Мен мындай ыйдан жүрөгүм козголбойт, андыктан куру бекер убара болбо. Кое бере албайм. Акмаксың, деди Шириндин көздөрүнөн ачуу жаштар агып. Билем, акыл текебер мыйыгынан жылмайды. Мөлтүрөп тамчы суудай таптаза, аруу, сулуу көздөрү жоодураган баягы Шириндин ордуна азыр маңдайында бети башы көгөрүп, көздөрү жек көрүүгө толгон кыз турду. Кантип ушул ишке бардың? Акың жок болчу жашоомду минтип башкарып алганга. Сен макул болгонсуң. Эмне? Сен кандай шарт болсо да макул болуп чыккансың, же унуттуңбу тиги абакта жалдырап жатканыңды? Ошондо эмнеге сураган жоксуң шартты? Билгенимдечи, ушундай ыплас адам экениңди, деди Ширин аргасы түгөнгөндөй кыжыры келип. Сен деле мен ойлогон периште эмессиң. Качан бузулуп жүрөсүң, я? Ал сенин жумушуң эмес. Мен буга төлөдүм эки эселеп. Акыл ордунан туруп келип Ширинди кароодан кармап көздөрүнө тике карады. Чала болот сага, деген Ширин да көздөрүн тартып албай корккондон ордуна мазактуу жылмайды. Ошондой дечи, карап тур, эми сен муну менен бүтүп калат деп ойлобо баары. Акыл андан бетер кызды жулкулдатып жиберди. Көзүнөн жаалы төгүлүп турган кара өзгөйлүгүнө бир эсе таң калса, бир эсе чочуп да турду. Көрсө Ширин такыр башкача кыз экен. Шартыңды аткардым, эми жолумдан чыкпа. Шашпа, шашпа, Пери, бул менен эле баары бүтпөйт. Мен сенин башка шартыңа көнбөйм. Азыр ушул жерден, ушул абалда кайра абакка кетирип жиберем. Керек болсо өмүр бою ошол жактан чыга алгыс болосуң. Ширин эми гана такыр чарасыз экенин түшүнгөндөй шалдырай түштү. Көз алдына ошол коркунучтуу абактын темир эшиктери менен суук дубалдары тартылды. Апасынын бейкүнөө өмүрү, инелеринин таза каректери, энесинин саамайынан түшкөн айдын нурундай ак чачтары. Жок, Ширин эми абакка түшө албайт. Ошолор үчүн жашоого милдеттүү. Ушулардын баары мээсинде бир заматта айланып өтүп, турган ордунда теңселе калган кыз буттарынан күч кете акылга жөлөнө кетти. Акыл да түшүндү кыздын чындап жеңилип бергенин. Жанатан ызырына кыздын кароосунан катуу кармап турган акылдын колдору кызды кучагына алды. Ширин каршылык көрсөткөн жок. Бирок ошол эле убакта ага ыктаган да жок. Кудум эки ааламдын ортосунда каалгып, жаны денесинен бөлүнүп учуп кете албай айланып жүргөндөй абалда тура берди.
Шириндин ушул күндөн жашоосунун 3-бөлүгү башталган. Бат эмес, акырындан акыл баштаган коомго аралашып сиңип бара жаткан эле. Алгачкы жылдары жөн гана акылдын өзү жана анын ишеничтүү достору үчүн кызмат кылып жүрдү. Өзүн өзү аңдабаган абалда сойкулук менен алектенди. Ширин алгач өзүнөн өзү жийиркене бул иши үчүн күн сайын өлгүсү келип жаны кыйналса, убакыт өтүп көөдөнүндөгү ошол азап жоголуп бара жатты. Балким көнүп кетти, балким өз чөйрөсүн тапты. Көкүрөгүн кыскан ал азаптын жоголуп баратканы менен Шириндин жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түшчү болду. Кантип мен күн сайын соттоп, күн сайын жанымды алчу абийирим өлүп баратабы деп ойлоду. Демек менин бүткөнүм ушул. Туура, эми менин абийирим да жок деген кыз башынан ылдый куюлуп жаткан сууга жүзүн тосуп тура берди. Акыл Ширинге Бишкектин так ортосунан бир бөлмөлүү батир сатып берген. Ширин энеси менен инилерине чет өлкөдөн товар ташып иштеп жатам деген шылтоо айткан. Ширин кыз жооп бергендин ордуна бир кашын көтөрүп акылды тиктеди. Эртең түштүккө сен барасың. Эмнеге? Сага гана ишенем. Сен эртең тиги чоң кечеде бийликтеги досуңдун жанында болорумду айттың беле? Ага башка бирөөнү коем. А эмнеге? Кыз ан сайын сырдуу жылмайып акылды тиктеп тура берди. Эмне сага жагабы ошентип жүргөн? Кантип көрүнгөнгө илейишип? Сен мени мажбур кылгансың баарына. Капкара көздөрүн кадап турган кыздын үнү тааныштуу чыкты. Эми мажбур кылбаймын деген акыл жумшак сүйлөп колдору менен маңдайында отурган Шириндин жүзүнө сылады. Кыз ишенбегендей көздөрүн ирмегилеп жиберип акылды суроолуу тиктеди. Мындан ары сен жалгыз меники болосуң, макулсуңбу? Шириндин кулак асты чуулдап кетти. Азыр эле уккан сөзү чындыкпы же адатынча кыялга берилип кеттиби? Деги эмне болуп кетти? Деди өзүнө өзү суроо сала. Бул эмне сынап жатабы мени дегендей ан сайын чочулайт. Анткени мындай күтүлбөгөн сунушту акылдан угам деп түк ойлогон эмес. Ширин, угуп жатасыңбы мени? Угуп жатам, деди көздөрүн ала качып. Эмне жооп бербейсиң? Эмнеге? Ширин кайра көздөрүн алайтып суроо берди. Мен сени жакшы көрөм деген акыл алдында колдору титиреп отурган кыздын колун кармады. Ооба мен, ишен мага, мындан ары баары башкача болот. Акыл жакын келип кыздын назик, жумшак беттеринен сүйүп алды. Кечир мени баары үчүн, деди кулак түбүнө шыбырап. Ал эми Ширин жөн гана ыйлап жатты. Кубанычтын же өкүнүүнүн жашы экени белгисиз, көздөрүнөн тамган жаштар жамгырдай төгүлүп жатты. Бир жумадан соң спорттук кийим кийип, колуна акыл карматкан сумканы көтөрүп, такси менен түштүккө карай жол алды. Ошентип Ширин акылдын өзү билбеген дагы бир дүйнөсүнө кадам койду. Түштүккө келген соң акыл айткан даректи издеп жөнөдү. Ош шаарынын жанындагы райондо коңшу мамлекет Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Чакан айылга кеч күйгүмдө кирип келди. Айылдагы жепирейген эски жер тамдарды аралап отуруп, эң чет жакта жайгашкан үйдүн алдына келип түшүп калды. Эскилиги жетип, дубалдары урайын деп калган үйдүн сырлары көчүп кеткен каалгасын какты. Өтүп бараткан адам бул үйдө бирөө жашайт экенин күмөн кылмак. Анткени каралбай таштандыга айланган үй сезилет сырттан караган адамга. Кыйлада барып, ичкериден акырын сүйлөгөн үн чыкты. Ким бул? Акылдан келдим, деди Ширин, аптыгып акыл үйрөткөн сөздү айтып. Шарактаган үндөрү болуп бир убакта эски каалга ачылды. Андан чыккан адам кир дегендей Ширинге башын жаңсап ичкерини көрсөттү. Ширин кирип кеткен соң көчөнү бир сыйра карап алып эшикти ичинен илди. Сакалдары өсүп, коркунучтуу көрүнгөн адам үн сөз сүйлөбөстөн кыздын алдына түшүп үйгө жол баштап баратты. Үйдүн ичи күңүрт. Бир да жарыгы жок экен. Тар бөлмөлөрдү аралап баратты кыз. Эшиктери жок бөлмөлөргө кездемелер илинип турат. Төрдөгү чакан бөлмөгө киргенде ал жактан да сакалчан адам тосуп алды. Башына топуну бастыра кийип алган адам Ширинди баштан аяк бир сыйра карап алды да «Сумканы бер», деди акцент менен сүйлөп орус тилинде. Сүйлөгөн акцентине караганда тажик же өзбек улутундагы адам экени билинип турду. Ширин унчукпастан сумканы стол үстүнө койду эле төрдө отурган адам артта турган жигиттерине колун жаңсап койду. Алар сумканы алып, ичинен чоң кездемеге оролгон акчаларды чыгарды. Пачка болуп оролгон акчаларды көргөндө Шириндин көздөрү чоңоюп кетти. Бишкектен бери ушунча акчаны билбей көтөрүп келгенин карасаң.
Ары жака алып бүт баарын эсептеп болгон жигиттери башын ийкеп коюшту да башка дагы чакан сумканы Ширинге карматышты. Ошол бойдон сөз уланган жок. Колуна тийген сумканы көтөргөн кызды эшиктен тосуп алган адам кайра сыртка узатып жөнөдү. Баягы узун күңүрт коридор менен баратканда кездемелер илинген чакан бөлмөлөрдүн бир экөөсү ачык экен. Ширин алды артын ойлоого чамасы келбей караңгы түшкөн көчөлөрдү аралап чакан айылдан батыраак эле чыгып кетүүгө шашылып баратты. Акыл үйрөткөндөй алган сумканы бекем кармап эч жерге түнөбөй түнү менен кайра Бишкекке жолго чыкты. Бирок узун жолдо бир кирпи кирмебей келди. Колундагы сумкада да пачка акча барбы? Же башка нерсе? Дагы не деген шумдук окуяга чырмалып калды экен? Тиги бөлмөлөрдө онтоп жаткан адамдар кимдер? Кандай оору менен ооругандар? Деги эле не деген чөйрө? Шириндин көз алдынан шашып өтүп баратканда көз кыйыгы менен көрүп калган адамдар кетпей туруп алды. Бишкекке келери менен өзүнүн батирине келди. Ал жерде келишилгендей Акыл күтүп алды. О, менин ак жардагым келди. Кандай келдиң сулуум, деди Акыл Ширинди. Сен мени кайда, кимдерге, эмнеге жибердиң? Деген Ширин жактырбай Акылды көкүрөктөн ары түртүп ичкериге кирди. Кимге барыпсың, деген Акыл таң калгандай кыздын артынан ээрчип бөлмөгө кирди. Мен бир сумка толук акчаны көрбөй билбей кеттимби? Деди Ширин колу менен чекесин кармап. Билгениңде эмне? Ошол акчаны алып андан ары качып кетмек белең. Балким бул деле жакшы ой, деди Ширин ачуусу келип. Качып кай жерге барат элең, сулуум? Бул өлкөнүн ар бир шаары менен айылынын коен жатагына чейин менчелик билген адам жок. Акыл, айтчы, тиги мен алып барган кандай акчалар? Кадимки акча эмне болуптур? Ушул заманда адамдарда ушундай суммада акча барбы, Же жасалма акча менен алектенесиңерби тиги менен? Бул мен көтөрүп келген сумкада да акча болсо керек. Жөнчү кайдагын айтпай, чыныгы эле акчалар кадимки, деген Акыл Шириндин жанына келип отурду. Коркунучтуу жай экен, Акыл. Ошол жака коркпой мени кантип жибердиң? Көңүлүң кантип түттү? Алар сага тийбейт. Кайдан билесиң? Менден барган адамга тийишпейт, жада калса көзүн чоң ачып карай алышпайт. Алар кимдер? Наркобарондор, деди Акыл эки колун эки жака жайып отуруп. Эмне? Эмне кыйкырасың? Акыл, сен жиндүү болдуңбу? Ширин, сен ашыкча эле менин жумушума кийлигиш баштадың. Мени аралаштырба анда. Жок, эркем, сен эми меникисиң, демек биз биргебиз. Сени тиги жашооңдон куткарып албадымбы? Болбосо алар өздөрүнүн селкилерин оңойчулук менен кое беришпейт да. Чыш, болду, сен жол жүрүп чарчадың. Бүгүн жатып эс ал, эртең апаңды көргөнү барабыз. Баса, ушулай этектеп көз жарат, абактан чыгарып алсакпы? Жолу барбы, деди Ширин кубангандан шашыла. Мен жол таппаган иш жок, жарыгым, деген Акыл жанында отурган Ширинди маңдайынан өөп койду. Ооба, эми бул ишиңдин күнүн өмүрүм өткүчө төлөсөм керек. Бирок апамды алып чыкса болду. Менин өмүрүм болушунча болду булганып, деп ойлонуп жатты Ширин. Ыңаала ыйлап бул жарык дүйнөгө жаңыдан келип жаткан ымыркайлардын үнү жаңырган төрөт үйүнүн узун коридорунда отурду Ширин. Эмнеге адам баласы төрөлгөндө эле ыйлап төрөлөт? Балким бул жашоонун ушундай ташпоор анан тайкы жолдору бар үчүн. Балким бул жалган дүйнө жыргал эмес экендигин сезишет чыгар. Жараткандын буйругу, каалоосу да, деп ойлоду өзүнчө. Төрөт узакка созулуп оор өттү. Жиденин өмүрү өлүмдүн кылдай учуна барып кайтты. Акыл өз айткандай Шириндин апасы экөөнүн ичинде абактан сууруп чыгарып берген. Ай күнү жетип араң жүргөн жиде абактан келген соң бир жума өтпөй минтип төрөп жатат. Уул төрөдү. Аттиң, кыз болуусун каалагам, деп алды улутунган Ширин. Эмнеге экенин өзү деле билбейт, бирок ушул наристе кыз болуп төрөлүүсүн каалаган эле. Эртеси күнү апасы жиденин алдына киргенге уруксаат беришти. Абактан чыкканга ансыз да бозоргон жүзү төрөттөн кийин ого өтөр бозоруп өңдөн азып кетиптир. Апау, деген кыз жиденин алдына келип эркелей кетти. Шириnim менин. Кандайсың, апа? Өзүңдү жакшы сезип калдыңбы? Мен жакшы балам, силерчи? Бизден кам санабачы, апа. Андан көрө менин инимди көрсөтчү, деди Ширин жароокер күлүп апасын эркелеп. Жиде ары жакта уктап жаткан уулун колун алып кызына сунду. Колдорун болоор болбос майда калтырак басып наристени алды. Оролгон апакай кездеменин ичине кичинекей эле кызыл эт жаткандай көрүндү Ширинге.
Бирок кичинекей бул ымыркайдан чукуранган жүзүнөн сагындыкты көрүп турду. Башка инилери менен эч нерсе билинбейт. Муну да ошондой көрөм деп ойлогон, бирок башкача болду. Өзү күтпөгөн, өзү да түшүнбөгөн бир сезимге кабылды да калды. Мындай жагымсыз абалды апасына сездирип албайын деп, баланы жүзүнө жакын кылып келип искеп алып шашыла кайра апасына сунду. Ширин: «О апа, балада эмне күнөө, чынбы? Түшүнбөдүм» деди негедир. Баарын түшүнүп турса да, неге минтип апасын алдады өзү деле билбейт. Чындыгында апасын эле эмес, өзүн алдап өзүнөн качканы го. Болгону баланы көрүп сагындык эсине түшүп, ызасы күчөп жанын коерго жер таппай кетти. Бул бала атасынын акмакчылыгы үчүн жооп берүүгө милдеттүү эмес го, деди кайра жийде жалбооруп кызын тиктеп. Апа, мен баарын түшүнөм балам. Түшүнбөскө деле башка арга калбады. Болгону баланы жээрибечи. Мунун күнөөсү ошол акмактын туягы болуп төрөлгөндүгүбү? Апа, андай эмес. Сөз берем, мен жээрибейм, деген Ширин кайра чүрпөнү колуна алып отурду. Апасынын көңүлүн аяп сыртынан эч нерсе билдирбегени менен баланы биринчи көргөндө ичине түшүп кеткен муз акырындык менен бүт денесин чыйрыктырып, ага кошуп жүрөгүн да тоңдуруп баратты. Ширин: акчаны кайдан алдың? Кайсы акча? Мени абактан жөн чыгарбаса керек. Иштедим апа, кала берсе үйдү саттым го. Кызым, сен билбесең да мен абакта жатып, ал жактын мыйзамы менен жашоосун жакшы эле түшүнүп калгам. Адам өлтүрүү менен түшкөндөрдү жөн эле акча төксөң коюп жиберишпейт. Мени менен чогуу бир камерада жаткан аялдар айтты. Бул жактан белгилүү эле органда иштеген адам же крим дүйнө мүчөсү эле чыгарып кетпесе, жөн адамдын колунан келбейт дешти. Кана эми айт кызым, кандай айла таап мени сууруп чыктың? Апа, эч кандай айла таппадым. Мен сураган акчаны гана бердим. Бир адам аркылуу чыгарабыз дешти. Өтө чоң сумма төлөдүм, деди Ширин башын жерге салып, эриндерин тиштегилеп турган калыбында. Макул кызым, бир күн өзүң айтаарсың, күйгөнүм келечек жашооңо кедерги болчу иш жасап жибербейби дегеним. Жок, баары жакшы. Базарды эмне жаап салдың? Апа, мен азыр товар алып келип өткөрүп жакшы табамын, деди Ширин. Макул кызым, бирок окууңду да улантсаң болмок. Мына мен чыктым. Буюрса белимди бекем бууп, сен үчүн, силер үчүн иштеймин. Кайра базарга чыксам окшойт. Жок апа, эми сен үйдө болосуң. Энем да кыйналды. Балдарды карайсың. Мен иштеп силер үчүн кам көрөмүн. Алда кызым, сен деген жаш кызсың. Келечегиңди курушуң кажет. Убагы келип теңиң чыкса узатып той кылабыз. Апа, койчу. Эмне экен ботом, боло турган нерсе да. Же теңиңди тапкан белең, деген жийде акырын күлүп жанында отурган кызын түртө тийишип алды. Жок апа, тапсам эле айтамын, деген кызы да апасын кучактап жүзүнөн сүйүп алды. Макул, эми үйгө бар. Инилериң кантти? 2-3 күндө биз да чыгып калабыз. Макул, деген Ширин апасы менен коштошуп чыгып баратып, эшик оозуна жеткенде тык эте токтоду да кайра артына бурулду. Апа, ысымын кимдеп коебуз? Жакшылык, ушул периште менен жашообузга жакшылыктар келип, жашообуз жакшы өтсүн деген тилек менен, деди апасы Шириндин көзүн карап үмүттүү. Апасынын көздөрүндө чочулоо, абайлоо жаткан. Ширин чыдабай кетти. Апасынын аянычтуу абалына боору ооруп турду.